Кол булчуң. Бүгүнкү чыгарылышта кол булчуң тууралуу болмокчу. Кол булчуң майда булчуң болуп эсептелинет. Ички жана сырткы булчуң болуп. Эгер сиздин колуңуз чоң жана булчуңдуу болсоңуз, бул видео сиз үчүн эмес. Менин да колум бир кезде ичке болчу. Акыркы 2 жыл аралыгында жакшы жыйынтыктар бар. Ошол аркан тажрыйбамдан сиздер менен бөлүшкүм келди. Менин кетирген катам. Жалпак тил менен айтканда, колду эзгилебеш керек экен. Мен кандай кылчу элем? Ал кезде үйдө стройка кылат элем. Кечкисин стройка бүткөндөн кийин колго гантель алып машыга берчүмүн. Акыры мындай учурда эмне болот дейсиз? Ооба, эмне болот дейсиз? Халк болуп калат элем. Жок, тамаша. Колум өспөй эле, наоборот ичкерип кетчи. Көрсө, ар дайым кыймылда болгондуктан, кандай гана жумуш кылба, кол менен аткарабыз. Көрсө, колду да эс алдырыш керек экен. Эгер сенин жумушуң оор болсо, ага кошумча сен машыгам десең, кол негизи эле булчуң өсүшү кыйын болот. Көбүнчөсү колум өспөйт, мен күнүгө машыгам, бирок колум өспөйт деп арыздангандарды көп кездештиребиз. Мына өтө көңүл бурчу нерсе колду эс алдыруу, өз калыбына келгиче, орусча айтканда восстановление болгуча. Жана машыгуунун ар кандай жолун колдонуп көр. Анткени ар дайым бир калыпта машыга берсең, кол ошого көнүп калат. Ошон үчүн ар кандай жолун колдонуп көр. Дагы көңүл бурчу нерсе оор салмак менен машыкпа. Өзгөчө колго, анткени кол булчуң майда булчуң катарын түзөт. Жеңил салмак менен баштап, акыры оор салмакка өтө баштайсыз. Машыгуу программасынын өзүңүздөрдүн шартыңызга карап жана жашыңызга карап түзүп алганыңыз дурус болот. Жашыңызга карап деген себеби, жаш өткөн сайын булчуңдун өсүшү жайлап калат. Машыгуу аралыктарын узагыраак кылып. Акыркы көңүл бурчу нерсе, бул бардыгын туура аткарыш керек. Мен кийинки чыгарылышта ошол тууралуу чыгарганга аракет кылам. Кандай жол менен туура кылуу керек? Ооба, тажрыйбасы бар адамдардан сурап туура машыгуу керек. Эгер сиздерге ушул чыгарылыш жаккан болсо, лайк басып, каналга жазылыңыз. Жана ар дайым спорт менен машыгып, ден соолугуңуз чың болсун.